кийинки сөз суроо үчүн Бекешев Дастан Албаевичке берилет. Мирлан мырза, мен сизди өтө силейм да, бирок ачык эле айтсак, ыр жазганы, Мыйзам долбоорун жазган айырмасы өтө чоң да. Юридикалык тил менен айтсак, Конституцияга бул туура келбейт, себеби балдардын кызыкчылыктары өйдөрөөк болуш керек. Конституцияда так жазылган. Мугалимдерди мен дагы сыйлайм, бирок мен өзүм мисалы интернатта окугам. Жабык режим. Чындыгында бир мугалим жаман көрүп калса баланы, сабап көрсө, сен бирдемени айтсаң эле сага эле наоборот келет да, штрафты салдырат да. Бул мыйзам менен. Мен ойлоп атам, сиз жалпысынан мектептерге ушуну жазып атасыңар да, а бирок бизде жабык режимде иштеп аткан мектептер бар да. Ошол жерде балдардын укуктары кандай болот? Милиция текшере албайт ушул жерде. Керек болсо милиция даже мугалим тарапта болуп калат да. Бир топ чыр чатактар болот да ушул мыйзам негизинде. Анан давайте мындай ачык эле айтайлы. Азыр мисалы сиздин балаңызга эч ким мугалим, бир даже директор тийишпейт. Анан 4 жылдан кийин ким билет кандай болушу мүмкүн, бирок балаңызга тийишсе сиз же баланы уушасыз, же барып мугалимди жаман көрөсүз да. Күнөө кишини издейсиз да. Вот ошондо проблема чыгат да. Жакырда жашаган үй бүлөдө мисалы баланы ушса ким билет, асынып калсачы баласы. Же мугалимге тескерисинче барып мугалим менен ушса канча конфликттер болот да. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорду давайте комитетке кайтарайлы, дагы бир жолу карап чыксын.